Ассалаумалейкум, жамаат, жақсыларбы? Бүгін мына бір пайдалуу бір видео тартайлы деп чечтик да. Бардыгы эле азыр айылда үйлөрүндө кой багат, мал багат дегендейчи. Анан мына койлорго кичине акур жасаш керек болуп калды. Ошого азыр эмнеге акур жасайбыз? Ошону кандай жасайбыз? Эми биз ушул акурду ушул ыкма менен жасаганды оңой көрдүк, а. Ошого мына ушул акурду көргөзөбүз, кантип жасаш керек, кандай кылыш керек. Мына тиник алганбыз, мындай тиник. Обычный эле тиник, 3 түк толщинасы, ширинасы метр болот. Ушу менен эле жасайбыз. Азыр мурун мурдагы жылы жасалган акурларды көргөзөм. Мындай акур. Ушуну кантип жасайбыз азыр көргөзөйүн деп чечтим. Караңыздар, мына чөптөр чачылбайт да, мисалы. Ичинде чачылбайт. Көбү булар чөп салгандан кийин түгүндөн бир нерселер түшсө, ошону жейбиз дейт экен да. Анан башы менен силкип бул жака чыгарып коет. Ошого ушундай кылдык, жакшы болот экен. Ушуну кандай кылабыз азыр видео тартам иншалла. Ошого пайдалуу болсо, жакшы болсо лайктан басасыздар. Жакпаса дизлайк да коюм деп, жакпады депчи. Ушундай. Бул жагы да ушундай. Бул жагы да ушундай. Мына туугандар, мына обычный эле тинике. Бунун акчасы канча болду? Акчасы 1250 болду окшойт. 1250 болду ушунун акчасы. Анан үйдөгү эле такталарды эле кагабыз, ашып калган такталар. Мына ошогон такталарданчы. Анан буга канча кетти? Буга да кийин эсебин чыгарып коебузго. Примерно бир 2,5 ушундай кетип калса керек. Эсептеп анын эсептебиз аягындачы канча кетти ошону. Ушул акур кылыш үчүн, ушул акурга. Мына ушул эки тактаны катырып алабыз, эки чекесинечи. Примерно ушул аралыкта мына. Ушундай катырып алабыз. Буну да катырып алабыз. Бул мына алдым, мына эки. Булардан эми мындай неме чоңураак тактадан болгон. Азыр эми менде мындай болот экен. Бул эми кийин түркүккө карматыш үчүн да. Ушуну азыр катырып алабыз. Саморез мененчи. Биринчи ушуну катырып алабыз. Мына туугандар, мындай кылып эки чекесине катырып алдык. Мынанын размери бул жыгачтан буга чейин эки рейканын ортосу 35 кылдык. Эми боло берет 40-35. Бул эми баягы түркүккө эле катышын аягында көрөсүздөр. Мына ушундай кылып ичинен катырып алабыз, ичиненчи. Баягы саморездер барбы? Кичинекей саморездерчи. Ошо менен катырып алабыз ич жагынанчы. Мына ушундай кылып катырып алабыз баштан аякка чейин. Анан туугандар, мына түркүк мына рейка турат, мына рейка. Ушул рейкага азыр мен анал тиникени катырам азыр. Берки рейкасы кагылган жакты эмес, рейкасы катырылган жакты ушул жака катырып алам. Анда көргөзөм азыр бүткөндөн кийин. Андан кийин жерге түркүк катырдык. Бул жерге да түркүк катырдык. Ортосунда да түркүк болот. Ошо түркүккө саморез менен катырып коебуз.